Не крепко ладонь сжимай. Айдар Мундузбаев 7 классынан баштап Сапат лицейинде билим алат. 9 классынан баштап информатика боюнча олимпиадаларга катыша баштаган. Ошондон бери бош убактысы болсо эле олимпиадага даярданат. Күнүнө олимпиадага даярданууга Айдар 5 саат убактысын бөлөт. Жыл аягында Кыргызстандын окуучулары Казакстанда болуп өткөн Евразия олимпиадасына катышып, анда Айдар 1 орунду ээлеген. 1 жылдан бери катуу даярданып келгенмин. Анан ушул олимпиадага баратканда мындай өзүмө ишенип, ушул медаль алсам керек деп ойлоп баргам. Бирок мынчалык ийгиликке жетерим ойлогон эмесмин. Ошо мисалы Алматыда бизде командный олимпиада өткөн. Ал олимпиадага Россиядан, Беларусьтан, Украинадан, Казакстандан көп өлкөлөрдөн окуучулар катышкан. Ал олимпиада командалардын ичинде өткөн да. Бир командада 3 окуучу, бир компьютер, ошо үчөө чогуу бир суроолорду чыгарышат. Анан мен ойлогом, ушул жакшы эле жазабыз деп биз команда болуп иштегенбиз. Бирок анчалык медаль алабыз деп ишенген эмесмин да. Бирок жакшы болуп алдык, медаль алдык. Bunday олимпиадаларга өзү 7-8 жылдан бери даярдайм. Бирок бул окуучулар биринчи жолу катышып атышат. Былтыр 9 классында даярданып баштаган, 10-до катышып баштады да. Мындай биринчи орунду алат деп күткөн эмесмин. Мисалы 2-3 болуп калышы мүмкүн, бирок биринчи алтын медаль аябай кыйын. Күткөн эмесмин, бирок жакшы аракет кылып алышты. Мен Максатбек уулу Темирлан, Баткен облусунан, Ош облусунан болом. Баткенде окуйм. Исқақазақов лицейинде окуйм. Бул жака олимпиада центрине, олимпиада борборуна олимпиадага даярдануу үчүн келдим. Мен олимпиадага даярданганыма азыр башкаларга салыштырмалуу аз эле убакыт болду. Информатикадан катышып жатам. Азыр Румыниянын жана азыр олимпиаданы катышып, бирок тилекке каршы кичине балл жетпей, андан орунга жетпей калдым. Азыр келечекте Казакстан Жаутур олимпиадасына катышамын. Ошондой эле